Ошондой эле аялдын да эркек болгон милдеттери бар. Аял киши күйөөзүнө жаккан светтеги көйнөктү кийиш керек. Күйөөзүнө жаккан атырды себиниш керек. Күйөөзүнө жаккан тамакты жасап бериш керек. Бул жерде максат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эркек бала ата эненин ырачын таппай сайын бейишке кирбейт дейт. Аял киши күйөөнүн ырачын таппай сайын бейишке кирбейт. Ошондуктан күйөөсүнүн ырачын табыш үчүн аял киши күйөөсүнө жаккан тамагын жасап берип, ошого күйөөсүнө жаккан светтеги көйнөктү кийип, күйөөсүнө жаккан атырды себинип, күйөөсүнө жагуунун аракетин кылыш керек. Аял киши күйөөсүнүн көйнөгүн жууй турган болсо, ага 1000 сооп жазылат. 1000 барабар даражасы көтөрүлөт, 1000 күнөөсү өчүрүлөт. Күн тийип турган нерсенин бардыгы ал аялга истигбар айтат. Аллах мунун күнөөсүн кечиргин деп. Аял киши күйөөсүнө 7 күн чын ыхластан, чын жүрөктөн кызмат кыла турган болсо, Аллах Таала ал аялга 7 тозоктун эшигин жаап, 8 бейиштин эшигин ачып коет.